Рахмат, чакырганыңарга рахмат. Сиз менен мына дээрлик 1 жыл мурун жолугуп турбуз. Анда сиз ушул муниципалдык ишкананын жетекчиси элеңиз. Бүгүн орун басары болуп турасыз. Биздин бюрократиялык аппараттын өзгөчөлүгү бул орун басарлар өзүнчө бир чоң кандай десем таасирге ээ. Алар адатта локомотив, движок болуп келет. Ошондуктан биз сиздин баягы ишке болгон энергияңызды билип, кечеки жылдан бүгүнкү жылдын ортосунда айырмачылык эмне болуп атат, кандай жылыштар бар жана кандай маселелер дале ошол бойдон калууда? Полигон боюнча. Эми полигонду сурап калдыңар. Полигон бул мен мэриянын эң мындай көйгөйлүү маселеси десем жаңылбайт болуш керекмин да. Анткени ошо полигонду жанында 10 чакты жаңы конуш бар. Он чакты жаңы конуш бар. Анан кийин полигон өзгөчө түтүп атканда мен ойлойм алардын ошо ден соолугуна таасир этип атат деп ойлойм да. Ошо мындай айтканда терс көрүнүш. Кандай жаңылыктар болуп атат, Адил мырза? Жаңылыктар эми жалпысынан айтканда бул мындай сүйлөм бар да. Жалпысынан мамлекет мындай чарбачылык ишти мындай жакшы алып бара албайт деген сүйлөм бар да, жалпысынан мындай. Анан мамлекет жаман, начар эме управленец деп атасыз да. Государство плохой управленец, плохой менеджер деп коет да. Анан эң негизгиле баягы иш кылганга мындай каршылык көрсөтөбү деп айтсам болот да. Тозголдук кылабы, бул болсо биздин мыйзамдар экен да. Мыйзамдар. Мисалы жөнөкөй эле мисал, мен бульдозерим бузулуп калды да. Бузулуп калды. Анан мен көз ачып эмесмин да, кайсы бульдозердин кайсы запчасы качан бузулат, туурабы? Аны биз деле билбейбиз, баарыбыз унайдайбыз. Анан эгерде биздин унаабыз бузулуп калса, биз болсо базарга барабыз, ошо тетигин алабыз, салабыз, бир күндө оңдоп кайра айдап кетебиз да. А биздин мыйзам менен, госзакупка менен мисалы биз болсо жанагындай кандай тетик керек, аны тиги госзакупканын сайтына биз болсо коебуз да. Анан кийин аны күтөбүз, ким катышат депчи. Эч ким катышпай койсо, кайрадан экинчи жолу бериш керекпиз. Анан кийин ошол созулуп, мындай айткандачы, биринчиден кээ бирлер катышпай коет, аларды жалдырайсың да катышып койчу депчи. Анан катышып койчу деп жалдырасаң, алар болсо кээде 1,5 эсе, 2 эсе көп чоңураак баа коет да. Жөнөкөй мисал менен айтканда ошол кагаз деп коелу, бир пачка кагаз 200 сом турса, ал жерге госзакупка деп 400 сомдон коет. Аргасыз ошол мыйзамга баш ийиш үчүн ошо тетиктерди биринчиден кымбат сатып аласың. Экинчисинен мындай айтканда ошол тозголдук кылып турат да. Эмнеге тозголдук? Биздин бир эле бульдозерибиз иштебей калса, бир күн иштебей калса, биз баарыбызга маалым, ошо полигонго бир суткада эле 1000 тоннага ашык таштанды кирет да. Анын баарын түртүп туруш керек. Мына жөнөкөй эле үлгү мисал, ошол баягы тескерисинче ооба ошол тендер депчи, ошо коррупцияга каршы болсун деген ой жаман эмес болчу да. Бирок бул тилекке каршы ошо өнүккөн эле мамлекеттерде иштебесе, бизге азырынча бул иштебей жатат да. Иштебей жатат. Тескерисинче биз болсо прямой закупка кылганда биздин каражатты да үнөмдөмөкпүз, анан кийин ошол проблема маселени да тез чечмекпиз да. Демек аткаруучулар, биз эркин рынок заманында жашап атабыз да. Демек аткаруучулар мындай патриот болбошу керек да. Мындай патриот болушу шарт эмес дегеним, алар өзүнүн рыноктук мындай пайдасын көргүсү келет. Ал эми мамлекеттик ишкана болсо, муниципалдык ишкана болсо, мындай өзүнүн минусун иштейт экен да демек. Эми мындай да, эң эле арзан баа билебиз базарда. Негедир эми баягы элдерди эле балдарын өзлөрү кийингенде эле мындай кол жок болсочу баары дордойго барат да. Арзанына качырып. Арзанына качырып, ошол кичинекей тыйында баарын сатып алат да. Ошондой эле бизде эле базар бар да, базарлар бар. Тетиктер арзаныраак сатылат. Аяктан өзүң тандап аласың керектүү тетиктичи. А бул жерде андай ошо шарт коюлбайт да. Сен болсо ошо госзакупкага катышкан эле компания менен иштеш керексиң, анан алар койгон бааны менен сатып алыш керексиң. Жөнөкөй эле мисалды айтып кетейин. Мына башыбыздан өткөргөн мисал. Азыр дизель топливосы, мына дизель 53 сом да. 52 сом 70 деген, почти 53 сом да.
Анан кийин биз мына госзакупкага койсок эч ким катышкан жок да. Анан ал ошо катыша турган компаниялар айтып атат да, силер 63 деген бааны койсоңор дейт. 63 деген бааны койсоң анда катышабыз дейт да. Азыр катышпайбыз, бизге бул болсо кызыксыз, анткени дизелдин баасы көтөрүлүп кетсе, биз болсо киреше таппай калатабыз деп тескерисинче бизге шарт коюшат да. Адил мырза, эми бул мындай тутамдаш системалуу маселе. Анткени менен биз полигон дегенде биринчи кезекте жөнөкөй тургундар мусороперерабатывающий фабрика деп атабыз, завод деп атабыз, кандай аталбасын, айтор ошо мусорду кайра иштетип чыгуу долбоору бүгүн кайсы стадияда, кандай этапта жана ушул тармакта жылыш барбы? Эми биз ушу 30 жылдын ичинде жыл сайын эле бир 30 инвестор деп келебиз да. Инвесторбуз, кыйратабыз, жойлотобуз деп бизге келет да. Акыркы жолдо эле түрк компания жарыя кылган, бизге бергиле, ошол мусор заводун биз куруп беребиз депчи. Ал болгон эле меморандум түзүлгөн. Меморандум деген салам алейкум деген эле сөз да. Эч кандай жоопкерчилик жок. Ал жерде эч кандай мындай келишим жок да. Анан кийин тескерисинче ал түрктөр бизге мындай биздин кызыкчылыгыбызга, шаардын кызыкчылыгына туш келбеген талаптарды кое баштады да. Кандай? Биринчиден ошол мусорду, таштанды киргизиш үчүн баасын көтөргүлө деди да. $10 чейин көтөргүлө деди. $10 эми 850 сом да. Бул эмнеден эсептен 1 килограммдан Ооба, тиги мусор таштанды полигонуна киргенде өзүнүн акысы бар да. Азыркы убакта ар бир кубуна биз 45 сом алабыз. 45 сом алабыз. Аны элестетиңиз, 45 сом, анан кийин 850 сом да. Мунун баары тең, эгерде алар өзлөрүнүн шарттары менен биз аларга уруксат берсек, тескерисинче ошо жалпы шаардыктардын мындайкында моюнуна жүктөлөт да. Анда алардын тарифтери өсүш керек да. Кымбаттайт да. Эл аны азыр көтөрө албайт. Анан кийин алар мына түрктөр келди, жарыя кылды. Ошо ойдон мындай кайра да бизге чыккандын жок, мындай айткандачы, өзүнүн кызыкчылыгын мындай көрсөткөн жок да. Анан азыркы убакта эми полигондун абалы оор эле. Анткени биз болсо жанагы Европа банктан кредит грант албадык белек 22 миллион да. Азыркы убакта ошол эстониялык компания утуп алып, алар ишти баштап коюп, анан кийин пандемия деп 1,5 жыл, 2 жылга чейин жок да. Жок, алар чынында жакшы эле тыйын алган да, жакшы эле акча алган. Анан кийин кайрадан 1,5 жылдан кийин келип алып, кайра жаңы шарт койду да бизге. Ошол эгерде жалпысынан алар уткан проекттердин жалпысынан суммасы 9 миллион евро болсо, дагы 3 миллиондон ашык акча талап кылды да. Мындай айтканда шантажга барды. Алар айтты, же бизге ошол тыйынды бересиңер, же биз силерди сотко беребиз деди да. Сотко беребиз, анда эмне негизинде? Кайсы маселе негизинде? Ошо ар кандай шылтоолорду таапчы, ар кандай. Анан биз дагы өзүбүздүн шаардын кызыкчылыгын коргогонго аргасыз болдук. Биз да айттык, биз да сотко беребиз анда. Силер болсо 1,5 жыл иштебеген үчүн экологиялык абал орчундап кетти, начарлап кетти. Ошондуктан силер өзүңөрдүн ишиңерди кылбай койгон үчүн деди да. Анткени пандемиялык абал ал жерде форс-мажордо болгон эле 49 күнгө каралган экен жалпысынан. Бизде эмес, дүйнөдө. Алар келбей койду өз убагында, Ошонун артынан ошо иштердин баары токтоп калды да. Бирок биздин кала башчыбыз аларга жол берген жок. Шаардын кызыкчылыгын коргоп туруп алды. Ошондуктан биз ашыкча бир да тыйын бербейбиз деп ошондой чечим кабыл алдык да. Анан алар деле мына жаңы полигон салып койсо, эски полигондо рекультивация иштерин бүтүрүп койсо, азыркыдай түтөбөй калмак да. Анан инвестор дейбиз да. Инвесторлор деп мындай келет экен, бирок мындай чыныгында иш жүзүндө кылган бир да адам жок да. Анан акыркы азыр мындай жалпысынан азыр чыгып атат. Мындай өзүбүздүн арабыздан, өзүбүздүн жарандарыбыздан мындай айтканда демилге көтөрүп чыгып атат. Кудайым буйруса, анда ошо өзүбүздүн күчүбүз менен балким курулуп калат деген оюбуз бар да. Мындай божомолдуу түрдө качан деген суроого жооп берүү мүмкүнбү? Эгерде ошо ишке ашып кетсе, анда 1 айга жетпей эле ошо ишке кирет го. Бул кандай бир
комплекстүү болобу баардык тарабынан? Мисалы мусул рекультивация болду, ичинен сорттолду. Андан кийинки кадамдар кандай болот? Же бул азырынча баягы этап менен өткөрчү? Элементарно азыр бизде мындай айтканда техника жок да, техника жетишпейт. Ал эски техниканы да кайра эле мыйзамга такалат, аны списание кыла албайбыз да. Анын баарын таң бүт тетиктерин баарын жыйнап туруп, анан ошо эме бар, управление муниципального имущества. Ошону списание кылса кылды, кылбаса жок да. Ал талкаланган бойдон чирип тура берет да. Көп эле ишканаларда ошондой көрүнүш болуш керек. Анан жаңы бульдозерлерди ала албайбыз да. Болгону эле мына 89-жылы алынган эски бульдозерлер бар, ошолорду улам бузулуп турат да. Улам чаптап, улам ошо тетик алып эптеп, мындай айтканда, өлбөс жаным өлбөйт деп, ошондой күндү көрүп азыр иштеп аткан кезибиз да. Мындай айтканда биздин иштеп аткан балдарыбыз ошо трактордун алдынан чыкпайт да, бульдозердин алдынан чыкпайт. Же бирдемеси бузулат, же экинчи нерсеси бузулат. Анан кийин эгерде азыркы биздин демилгебиз ишке ашып калса, Кудайым буйруп ишке ашып калса, анда жаңы техника алганга шарт түзүлөт да. Анда биз айтып атабыз, орустардын ЧТЗ эски тракторлорун албай эле, кегиле Европанын мындай дүйнөдө биринчи жүргөн мыкты үлгүдө Камацу деген бар, Кэт деген бар, жакшы бульдозерлерден алалы, бузулбаган. Мындай жумушчуларга шарт түзүп берели деп, эми жалпысынан азыркы биздин мындай кандай десем, азыркы иштеп аткан шартыбыз өтө оор да. Ошо мыйзамдарда ошого мындай кандай тозголдук кылып атат. Эгерде бул мындай частный болгондо, жеке болгондо мындай абалга келбейт эле да. Анткени ар бир жеке компанияда мындай айтканда жетекчи бар да. Ал жетекчи, ал тракторларын да карайт, ал болсо тендер өткөрбөйт, анан кийин тиги бирөөдөн уруксат сурабайт да. Ал мындай ыкчам түрдө ошол маселелерди чечип турмак да. Адил мырза, бульдозерлер дедиңиз, бул техника маселеси, ошол кайрадан көңүлүңүздү жана кайра иштетүү маселесине бурайын да. Ошо өздүк инвесторлор, ички инвесторлор чыгып атат. Буюрса ишке ашып кетет деп атабыз да. Эмнеден башталат бул жумуш? Эң биринчи эле кандай иш-чара болот? Бул түтүн өчүрүлөт да. Түтүн өчүрүлөт. Ошол иштеп аткан жерибизде биринчиден тартип киргизилет, түтүн өчүрүлөт. Дагы ашыкча техника алынат. Анан кийин мындай айтканда, бул иш-чараларда эч ким тозголдук кылбайт да, эч ким кирише бербейт да. Ошондо болгон эле мэрия ошо кылып аткан ишке сурап алат да. Мисалы күйүп атса, биз аршылтон айтып отурбайбызбы, тигинде болуп кетти, мында болуп кетти, анан өрттөп кетти деп атабыз да. Бул жерде мындай жеке компаниядан сурап алган жакшыраак болмок да, оңойроок болмок. Адил мырза, анан могул биринчи бөлүгүбүздү ушул полигон менен баштадык эле, полигон менен бүтүрөлүк деп турам. Ушул полигондун маселеси бүгүнкү күндө мындай шаардын көбөйүшү, элдин санынын көбөйүшү, аны менен катар производственный баягы бытовой отходтордун көлөмү канча эсе мындай көбөйүүдө жана мындай сиздер кайсы бир деңгээлде мындай прогноз кылып, анан балким эски полигон менен эмне болот да, рекультивация болгондон кийин ордуна жаңыдан тапталып үстүнө салынабы, ошол боюнча айтып койсоңуз да. Эми норма накопления деген түшүнүк бар да. Бул болсо ар бир жаран бизде канча таштанды ыргытат да. Анан азыр биздин ошо нормаларыбыз 91-жылы бекитилген да. 1,2 куб бир адамга. Коңшу мамлекеттерде, Өзбекстанда, Казакстанда 2,4 кубка көтөрүлгөн да. Анткени эми илгери мына чипсы деген болгон эмес, пакет деген болгон эмес, азыр чынында эл көбүрөөк ырыта баштады таштандынчы. Бирок ал нормативдер эски норматив 30 жылдан бери өзгөрүлүп элек да. Биринчиден ошо нормативдерди мен ойлойм көтөрүш керек да. Көтөрүш керек. Анткени эми таштандыны ыргытып атат. Ал таштанды эле биздин таштанды челектерге керек болсо, жанагы тигүү цехтердин отходдорун ыргытып кетет да. Алар төлөбөйт. Түн ичинде келип ыргып кетет да. Алар өзүнчө тариф менен төлөш керек. Алар төлөш керек, өзгүнчө производственный тариф деп коет, промышленный тариф. Алар болсо тоннасына 936 сом төлөш керек болчу да. Бирок алар ошо төлөгөндөн качып, мындай айтканда, бул деле уурлук да. Ооба. Аны бирөө чыгарат, алардын ордуна бирөө төлөп атат дегендейчи. Анан бул жалпысынан
алынганда ошо нормативтерди көтөрүш керек болуп атат да. Анан жалпысынан мен ойлойм бул мусорный кластер болуш керек. Бөлүнбөш керек да. Ошол мусорду алып кетип аткан компаниядагы, ошол мусорду жайгаштырып аткан компанияда бир болуш керек деп ойлойм да. Мындай айтканда бир кожоюн керек болуп атат. Баарына жооп берген. Баарына баш аягына чейин карай турган. Анткени өнүккөн мамлекетте ошондой эле да. Өнүккөн мамлекетте ошондой өзүнүн технический регламенттери бар. Ошолордун баарын сактайт, карайт, ошо менен иштейт да. Бизде конокто Бишкек санитардык полигондун муниципалдык ишканасынын башчысынын орун басары Адил Назаров. Биз бүгүн ошо полигон тууралуу, Бишкек шаарынын тазалыгы жана экосистемасы тууралуу сүйлөшөлү. Кийинки блокто азыр болсо жарнамалык үзүндө болсун сиздер үчүн. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.